Гапар Мадаменов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 дубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Сиздер менен мен Талас облусундагы Жаш мугалимдер мектебинин координатору, Мадаменов агайыбыздын шакирти Салтанат Бейшенова. Акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү темабыз акылсыздан генийге деген тема. Бул абдан кызыктуу темаларыбыздын бири. Томас Альва Эдисондун ачылыштары боюнча анын өмүрү тууралуу маалымат аласыздар. Анда эмесе көңүл бурабыз. Томас мектептен үйгө келип, мугалими берген катты апасына карматат. Апасы көзүнөн жашы тамчылаган калыбында үнүн чыгарып катты окуп берет. Сиздин уулуңуз гений. Мектепте алып жаткан билим уулуңуз үчүн жетишсиз болгондуктан сиздин уулуңузга керектүү билимди бере турган мугалим да жок. Өтүнүч, уулуңузду билим алуусуна шарт түзүңүз. Арадан бир нече жылдар өтүп, апасы көз жумат. Бул учурда Томас Эдисон кылымдын улуу ойлоп табуучуларынын бирине айланат. Күндөрдүн биринде эски сүрөттөрдү барактап отуруп, баягы бир мезгилде апасына алып келген катка көзү урунат. Катты колуна алып ачып окуй баштайт. Сиздин уулуңуздун акыл эси кем. Биз мындан ары уулуңузду башка окуучулар менен бирге окута албайбыз. Ошондуктан аны өз алдынча үйдө окутууну сунуштайбыз, деп катта жазылган экен. Катты окуган Томас Эдисон бир нече саатка көзүнүн жашын токтото албай катуу ыйлайт. Анан өзүнүн күндөлүгүнө төмөндөгү эскертмени жазат. Томас Альва Эдисон акыл эси кем бала болчу, бирок алкышка арзыган апасынын көмөгү менен өзү жашаган кылымдын генийи боло алды. Томас Альва Эдисондун ачылыштары. Өз учурунда бул баланы мектептен мугалимдер акыл эси кем бала деп мектептен чыгарып жиберген. Ошондой болсо дагы апасынын жардамы аркылуу дүйнө элине таанымал боло алган. Ал фонографты ойлоп тапкан. Ошондой эле 1879 ар бир үйдө, бөлмөлөрдө турган лампочканы, ошондой эле электростанцияларды, флуороскопту жана микрофонду дагы эң биринчилерден болуп ойлоп тапкан инсан болгон. 1891 кинотограф жана кинотофен, ошондой эле электрдик счетчиктерди жана электромобилди ойлоп тапкан. Ошондой эле бетондук үйлөр, мебель, азыр баардык үйдө эле мебелдер бар, мына ошону дагы ойлоп тапкан. Жана сүйлөөчү кукла, оюнчуктарды дагы эң биринчилерден болуп Альва Эдисон ачылыштарында киргизген. Демек, урматтуу кесиптештер, мына жашоодо эненин ролун байкадыңыздар. Кандай гана мектептен чыгарып жиберген баланы өзү үйүнөн окутуп, эч кандай мындай акы төлөөчү мектептерге, курстарга апарып окутпастан өзүнүн уулу менен өзү болуп, аны ушунчалык окутуп, дүйнө элине таанымал кылып, кандай гана ачылыштардын ээси болгон экен. Ар бир ийгиликке жеткен адамдын аркасында эне турат деген сөз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.